Kırgızistan мен Tacikistan ортосундағы ақыркы согуш кошуна Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташуу уюмунун бийик жолугушуусу болуп жаткан учурда чыкты. Былтыр 29 апрелде чыккан согуштагы Душанбе шаарында Жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп жаткан учурда чыккан. 2010 жылдагы Ош окуялары дагы Ташкент шаарында Шанхай кызматташуу уюмунун бийик жолугушуусу учурунда башталган. Согуш чыгаардын алдында Самарканд шаарында, акыркы согуш чыгаар алдында Самарканд шаарында Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга өтө турган темир жол тууралуу келишимге кол койгон. Бул үч мамлекет Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан бул темир жол тууралуу 30 жылдан бери сүйлөшүп келет жана ачык айтпаса дагы Орусия ага каршы экени белгилүү. Быйыл 21 июлда Чолпон Ата шаарында 5 Борбор Азиялык Жумурияттын президенттери жолугуп, жаңы кызматташуу келишимине кол коймок. Бирок ошол келишимге кол коюу үчүн Кыргызстанга келген Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери ага кол койбой кетип калган. Ал жыйындын алдында 3 апта мурда дал ошол Тажикстан менен Түркмөнстанга Орусиянын президенти Путин келип кеткен. Ошондуктан акыркы Тажикстандын Кыргызстанга каршы согушун атайын аскердик операция деп да атаса болот.